Теңир Мусага Жерихонун маңдайындагы Иордандын боюнда, Маап түздүгүндө мындай деди. Эл уулдарына мындай деп айт. Канаан жерине Иордан суусу аркылуу өткөнүңөрдө, ал жерде жашагандардын бардыгын кууп чыгып, жасалма кудайларынын сүрөттөрүн, куюлган жасалма кудайларын бутканаларын талкалагыла. Ошол жерди ээлеп, ошол жерге отурукташкыла. Анткени ошол жерди мен силерге мураска бердим. Жерди урууларыңарга өкчөмө таш ыргытып бөлүштүргүлө. Саны көп урууларга көбүрөөк үлүш, саны аз урууларга азыраак үлүш бергиле. Өкчөмө таш боюнча кимге кандай жер тийсе, ал ошол жерди алсын. Ар ким өз уруусу менен үлүш алсын. Эгерде силер ал жерде жашагандарды кууп чыкпасаңар, анда алардан калып калгандар көзүңөргө кирген, капталыңарга сайылган тикенек болот. Силер жашай турган жерде силерди кысымга ала башташат. Мына ошондо мен аларга кылайын дегенимди силерге кылам. 34 бөлүм. Теңир Мусага мындай деди. Исраил уулдарына мындай деп буйрук бер. Канаан жерине киргениңерде, силердин энчиңерге тие турган Канаан жери жана анын чегаралары бул. Силердин түштүк чегараңар Эдомдун жанындагы Син чөлү болот. Түштүк чегараңар чыгыш тараптагы Туздуу деңиздин аягынан башталат. Чегараңар түштүк тараптагы Акрабым дөңсөөсүнө бурулуп, Син чөлүнөн өтөт. Анан Кадеш Барнейнин түштүгүнө келип такалат. Андан Гатсар Адарга жетип, Асмон аркылуу өтөт. Чегара Асмондон Мисир суусуна бурулуп, деңизге барып такалат. Ал эми батыштагы чегараңар улуу деңиз болот. Бул силердин батыш тарабыңардагы чегараңар. Түндүк тарабыңардагы чегараңар улуу деңизден Ор тоосуна чейин созулат. Ор тоосунан Хаматка жетет да, андан ары Сидатка барып такалат. Андан ары Зиброндон Хатсар Энанга чейин кетет. Бул силердин түндүк чегараңар. Чыгыш чегараңар Хатсар Энандан Шепамга чейин болсун. Шепамдан чегара айындын чыгыш тарабы менен Риблага жетет. Анан Кинерет деңизинин чыгыш жээктерине тийип өтөт. Чегара Иорданга жетип, Туздуу деңизге такалат. Бул силердин бардык тарабынан чегара менен чектелген жериңер болот. Анан Муса Исраил уулдарына мындай деп буйрук берди. Мынакей, өкчөмө таш ыргытып бөлүп алчу жериңер ушул. Ушул жерди Теңир 9 урууңарга жана жарым урууңарга берүүгө буйруду. Анткени Рубейн уулдарынын уруулары, Гад уулдарынын уруулары жана Менаше уулдарынын жарым уруусу өз энчилерине тийген үлүштөрүн алышкан. Иордандын аркы өзүндөгү чыгыш жактагы Жерихонун маңдайындагы жерди ушул эки уруу менен жарым уруу бөлүп алышкан.